Соңку кездери өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп, адистер окуу машыгууларды өткөрүп жатканы менен, ал эрежелерди карманып, коомдук кызыкчылыкты көздөгөндөр жок кесе деп так кесе айтууга болот. Анткени өлкөдөгү дээрлик баардык базардагы чачкынды соода жайлары башаламандык азыркыга чейин жоюла элек. Өкүнүчтүүсү, өзүм дегенде өрт өчүрүүчүлөрдүн жумушуна тоскоолдук жаратып, ал тургай кол көтөргөнгө чейин барган учурлар катталып жатат. Буга Жалал Абад шаарынын борборундагы Береке базарда болгон окуя бир мисал. Өтүп бара жаткан жумада Жалал Абадтын борборундагы базарда ири өрт чыгып, дүңүнөн соода кылган 8 дүкөн сатуучулардын көз алдында күйүп кетти. Миллиондогон сомдук товарлар, бир канча жылдык эмгек, соодагерлердин үмүтү гүлгө айланып, 2 адам жаракат алды. Алдын ала божомолдорго таянсак, кырсык электр зымындагы чыңалуунун өзгөрүшүнөн болгондугу айтылып жатат. Бирок экспертизанын жыйынтыгы чыга электигине, териштирүү иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу бул так айтылган себеп эмес. Кимдин күнөөсү азырынча белгисиз. Бирок Кыргызстандагы 3-чү чоң шаардын борборунда тутанган Тилсиз Жоо облус жетекчисинен баштап шаар бийлигинин да айласын кетирди. Базардагы бактысыз соодагерлердин миллиондорун жалмаган өрттүн кесепети жана жаңы жагдайларга кесиптешим Акылай Карабаева кенен токтолот. Бардыгы күйүп күл болду. Өтө 2-3 мүнөттүн ичинде жетип келди бuyакачы. Адамдарга кошулуп эле жардам кылайын дегем. Жалал Абадтын борборундагы Береке базарда жүз берген Тилсиз Жоо соодагерлерди ири чыгымга кептеди. Өрттөн 8 дүкөн күйүп кетип, сатуучулар миллиондогон сомго барабар болгон товарларынан айрылды. Мындагы сатыктагы күнүмдүк турмуш тиричиликке керектүү каражаттар, техникалар гүлгө айланды. Чындыгында жаман иш болду. Нол жакта бүт бардыгы бумага, сумага болчу, муламайкалар бар эле да, бедачы. Тамактар турган. Эчтемке калбады. Даже фирмалар берген нол жерде холодильниктер бар эле. Нол жерде турган полный 3-4 холодильник фирманын болчу. Андагы полный эчтекеси калбады, каркасы калды. 5,5-6 миллион бар эле ушу бедачы. Азыр эми өзүлөр азыр эмне кылышыбызды билбей турабыз. Болгон акчабыз, байлык ушул жерге тыгат элек да. Бардыгы күйүп кетти. Эми бирөөнөн деле виноват кылыш деле кыйын азыр ушундай замандачы. Эми бул өрттүн өзү негизги себеби мындан мурун 2 магазин арактан чыккан да. Эртең мен наракта турсам, ошол жактан өрт чыкты. Уже аныкын ташый бериппиз, күйүп калбасын депчи. Анан көрсө уже мага келип калды. Мага келип калгандан кийин анан мен өзүм магазинди көрүп атам. Мен ал жакта жүрө берипмин, бумагаларды ташый берипчи. Денем канча менети кетти бул жерге. Бардыгы күйүп күл болду. Ошол мыяктагы магазинден чыгыптыр да өртчү. Неден чыгыптырбы азыр белгисизби? Токтонду атат. 2 күн немени кондиционерди жандырып кетип койгон экен. 2 күн ошо жанып туруп калыптыр. Андан кийин 3-чү күнү уже баягы кондиционер жандырып койсо кызып кетет го. Токту көтөрө албай жарылыптыр да ошол себептен. Анан бул жактан жарылып ток уже өрт күйүп келгичекти 2 жактан өчүрүштүр да пожарныйлар. Биз кадимкидей соода кылып атканда биз ошол Хамзадан чыккан өрттү көрдүк да, так өзүбүзчү. Не дегенде ошол эле магазинден күйүп атты, башка магазиндерге да жетелек болчу да. Ал резкий көбөйүп кетти. Аларда көбүнчөсү бумага, памперстер көп болчу да, тез жанып кетти да. Неден күндүн деле ысыктыгы өтө неме да. Ал жерден анан биз ошо пожарныйга чалдык деп чалган убакта бир эле пожарный келди да. Эми ушунча чоң базар болуп атса, бир пожарный эч кимнеге успеть эте алган жок. Ток өчпөй тура. Бир пожарныйды биз мага өчүр, саңа өчүр деп кадимкиде талашып мына уруш болуп аткан себеби ошол адамдар күйгөндөн уже урушуп атышат да. Меникин өчүрүп бер депчи. Ошондо 2-3 пожарный келгенде сразу эле мынчалык даражага жетпесе керек эле деп ойлойм мен. Өрт учурунда бир адам жаратылып, ал Жалал Абад облустук ооруканасына жеткирилип, колуна операция жасалды. Тилсиз Жоодо анын колун айнек кесип, көп кан жоготкон. Дарыгерлер учурда бейтаптын абалы туруктуу экенин билдирет. Колунда жаракаты болгон, резиновая рана нижний треть плеча с повреждением лучевой срединного нерва и плечевой артерия. Келгенде биринчи жардам көрсөтүлүп, операция жасалган. Лучевой нерв менен срединный нерв плечевой артерия тигилди. Азыркы акыбалда
азыркы убакта акыбалы туруктуу, абалы жакшы. Саат 9 чамасында ошол Береке базарында магазиндер от чыгып кетти. Ошол жерде башка адамдарга кошулуп эле жардам кылайын дегем. Коопсуздук болуп эле ошол айник бир аз колумду кесип кеткенден кан көп жоготуп, ошол жерге келген болчумун. Ошол жердеги врачтар колунан келген жардамын кылып, ошол жердеги врачтарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошол 3 врач келип, өзүнүн көзөмөлүгү алып, ошол колумду сактап калды десем де болот. Өрт 19-июнда эртең мененки саат 9:00 чамасында Береке базарында тутанган. Телсиз жоо саат 11:10 курчоого алынып, саат 12:45 толук өчүрүлгөн. Болжол менен 550 чарчы метр аянт күйүп кеткен. Бирок кырсык учурунда жолдун абалынын начардыгы, унаалардын баш аламан токтотулгандыгы өрт өчүрүүчүлөргө тоскоолдук жараткан. Текчелер деп коет, бирок өздөрүнүн товарларын магазинден сырткары жолдорго коюп алышкан. Бирок азыркы учурда жол тосук эмес, өрт иштери жакшы эле жүрүп атат. Биз бул Береке базары боюнча жакында эле Жалал шаар мэриясына жолдордун абалы боюнча маалымат жазганбыз. Бул Береке базарындагы жолдордун абалы өтө жеңил өрт автоунаа эмес, жеңил автоунаа дагы мындай кыйналып жүрөт да. Ал арада социалдык тармактарда сатуучулар алоолонуп турган өрттү батыраак өчүрүүнү талап кылып, өрт өчүрүүчүлөргө кол көтөргөн учур тартылган видео тарады. Милиция бул фактыны каттап текшерүү ишин баштаган. Сатуучулар куткаруучулардан кечирим сураган. Кечки болсо биз урушуп талашып кеттик. А көрсө алар ток өчпөгөнчө билар сыйып кеткен. Бардык кыргыз элинен жана ошо өрт өчүрүүчү кызматкерлерден кечирим сурайм. Белгилей кетсек, өрт өчүрүү кызматынын күжүрмөн уставына ылайык электр жабдыктары иштеп турган учурда суу же башка өрт өчүрүүчү каражаттарды колдонууга тыюу салынат. Анткени электр тогун өчүрбөй туруп суу чачылса, ток суу аркылуу өтүп, өрт өчүрүүчүнүн өмүрүнө коркунуч жаратат. Ал эми Береке базарынын жарымын тактап айтканда өрт катталган аймакты Сапат электро жоопкерчилиги чектелген коому электр энергиясы менен камсыздайт. 09:19 видео вызов кылды, бир жарандын гана телефону менен видео вызов кылды. Берекеде өрт болуп атат, өрт жүрүп атат деп мен шеригиме келди. Бул ал видеону мага көргөзөрүм эле, мен 09:22 мен диспетчерге звонок кылдым. Линияны общий өчүргүлө деп. Общий мындай айтканда бир целый город өчүрүп коет да. Ошол жерден өчүрүңүздөр деп биз команда бердик. 09:28 мен ал жерден команда бизге кайтып келди, өчтү, линия өчтү деп. Өзү өрт өчүрүүчүлөр келген малда электр энергия өчпөгөн болсо, ал жерге суу сээп же өрт өчүрүүнү неме кылбайт да, кандай кылса болбойт, аракет кылбайт да. Ал жерде коопсуздук каралыш керек да. Ал жерде суу сепкенде токко электр энергияга суу тийип, адам өмүрүнө коркунуч болуп калышы мүмкүн да. Береке базары жеке менчикте турат. Ал техникалык коопсуздук талаптарына жооп бербегени, тиешелүү шарттар түзүлбөгөнү айтылып келет. Учурда өрт чыккан дүкөндүн ээлери менен сүйлөшүү жеринде тактоо жумуштары жүрүп жатат. Аны менен катар өрттүн келип чыгуу себептери жана материалдык чыгымдар такталууда. Азыркы учурда аныкталган жок, азыр пока. Азыр иштеп жүрүп атат аныкталуу иштери. Бирок өрт жөн чыкпайт. Бул аныкталат буюрса. Ошол дүкөндүн чыккан дүкөндүн ичинде эмнелер болгон, ошо азыр дүкөн ээси менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жакын арада Кудай ырайса эмнеден чыкканы чечилет да. ÖKM'дин Жалал Абад облустук башкармалыгынын маалыматына ылайык, Береке базары буга чейин эле көзөмөлгө алынган. 16 май күнү өрт тактикалык маршругу өткөрүлүп, соода түйүндөрүнө өрт коопсуздугу боюнча эскертүү баракчалары таратылган. 9 июнда болгон түтүн чыгуунун негизинде базар администрациясына 23 000 сом айып салынган. Бирок коопсуздук талаптары толук аткарылган эмес. Акылай Карабаева, Күндөмий жыйынтык программасы үчүн.